азыр өкүнбөйм ушул врач болгону. Мен санына кызыкпайм, сапатына көбүрөөк көңүл бурам. Мамлекеттик кыргыз медицинанын акыбалы 3 деген баа менен бааласа болот. Мы занимаемся, пока ничего не переживать, но свет жок. Кыргызстандыктар негизгиси жүрөгүңөр оорубасын. Ар бир адамдын кесип тандоосунда кандайдыр окуя же болбосо бала кездеги бир кыялдануу же ойлор ушул түрткү болот экен да. Мен башында эмнегедир ушул учкуч болом деп башталгыч класстарда. Себеби мен энемдин колунда чоңойгом да негизинен. Көп балалуу үй бүлөдө анан мени энем тарбиялап жүрдү. Ошол кездерде жана Жалал Абад шаарында бир чоң аэропорт бар эле да илгери. Ошол жактан көп өтчү элек энем экөөбүз. Анан ошондо айтып калчу: "Сен атаң учкуч болом деп, учкуч боло албай калган, сен балам учкуч болушуң керек" деп. Анан мен ошону кыялданып учкуч болом деп 9-10 класстарга чейин ошондой кыялданып жүрдүм, бирок кийинчерээк мен ушул шогураак бала болчумун. Анан ооруп калып, ушул больницаларда көп жатып калдым да. Тилекке каршы ооруп калдым. Анан кыскасы ошол учкуч болуш үчүн ден соолук текшерип анан кийин кабыл алчу да окуу жайларга. Мен ал жака бара албай калдым. Ошол атамдын ишке ашпай калган тилеги ошол айтып калчу өзү эле атам, ушул мен учкуч болом деп болбой калган балам, бирок мугалим болуп калдым. Ар бир кесиптин өзүнүн жакшы жактары болот деп. Анан бирок ошол кандайдыр бир ички сезим болот эле да, ошол атам болбосо мен боломго деп. Анан мен да боло албай калдым да. Анан ошол жана кесип тандаганда айла жоктон деп айтпайм го, мындай бала кезде ошол өспүрүм кезде больницаларда көп жүрүп, ак халатчандарды көрүп, алар кандай иштейт, алардын жашоосу кандай, аздыр көптүр түшүнүп калдым да. Эң негизгиси мен ошо бала кезде больницаларда жүргөндө, ооруп жүргөндө көп жатып калдым да мен. Жана адамдардын каза болгонун, адам төрөлөт, жашайт, анан өлөт деген нерсени ар бир бала деле көп аңдап биле албайт да. Мен эртерээк түшүнүп калдым ошонучу. Анан врачтардын ролу ошо кандай экенин ошо жакшы түшүнүп, сезимде калып калган экен. Кийинчерээк анан жанагы кыялым ишке ашпай калгандан кийин мен ошо врачтыкты тандап алдым да. Мен азыр өкүнбөйм ушул врач болгонуна. Медицинанын ичинде дагы тармактар көп да. Анан ошол кесиптин жанагы түрүн тандаганда биз студент кезде жалпы медицинада академик Исаконович Акунбаев деген кишинин ысымы, анын жасаган иши бул Кыргызстан эмес, Советтер Союзу боюнча белгилүү адам эле. Анын жасаган иштери ушу дүңгүрөтүп, Орто Азияда биринчилерден жүрөк операция жасаган киши да, Орто Азия мамлекеттеринде. Анан ошол кишини медицинадагы студент балдардын бардыгы эле көпчүлүгү хирург болом дегендер ошол кишини идеал тутчу да. Анан мен деле ошол Исаконовичтой мен жүрөк хирург болом деп эле ошол биринчи курстан баштап эле негедир ошол жүрөк хирургиясына табитим негизинен ошо жүрөк хирургиясына болду. Анан эми жанагы бир нерсеге максатка жетиш үчүн адам ошол бир максатты коюп, ошонун артынан үзгүлтүксүз тынбай эмгектениш керек да. Мен ошо биринчи койгон максатым жетем деп эле ошо аракет кылып, канча кыйынчылыктар болсо дагы жашоодо, ал кезде деле кыйын болчу, ошол үй бүлөм менен, кичинекей балдарым менен кыйынчылыктардан өтүп, издеген адистикке жеттим. Ошондон улам айтып коем да, мен түздөн түз Исаконович Акунбаевдин окуучусу болбосом дагы, ошол кишинин образы, ошол кишинин жашаган, жашап өткөн жашоосу, жасаган иштери бизге мындай үлгү болду да. Ошондуктан мен ал кишини түздөн түз эле ушул мугалим деп айта алам да. Жалпы кыргызстандык медиктердин баардыгы ошондой ойлойт.
Ал киши биринчи Кыргызстанда жүрөк хирургиясы эле эмес, медицинаны түптөгөн киши да, кыргыздардын ичинен. Мен кесип тандоомдо, мына азыркы жашоомдо негизинен ушул 3 киши көп таасир берди, из калтырды десем болот. Алар жок болсо мүмкүн менин жашоом башкача болмок. Мен азыркы жасап аткан иштерим же кесибим башкача болуп калышы мүмкүн эле. Айтор ушул менин тагдырыма ушул 3 киши чоң таасир берди да. Биринчиси албетте атам. Анын айтып аткан себеби жанагы мен учкуч болбой калып, кийин ден соолукка байланыштуу спорт менен көп машыга баштадым да. Анан бокстун чеберчилигине кандидат деген наамга да жетиштим да. Анан мен спортко кызыгып ушул физкультура институтка тапшырам деп документтеримди тапшырып салсам, атам келип айтты да, бир күн калган экзамен башталарына документтер тапшырган акыркы күндөрдө. Анан атам келип айтып калды: балам, сен спортсмен деген ал эми мындай кесип эмес. Ошол мединство окуп эле спортко машыксаң болот, спорт менен. Анан кийин ошондо мен атамдын тилин биринчи жолу алгам да. Өзүм каалабай турдум, бирок спортсмен болгум келет деп ушул. Анан ошондо атам мага түз жолго салган да. Бул биринчи, ушул экинчиси ушул элдин баары эле билет, Мирсаид Мирхамедович Мирахимов деген агайыбыз болгонун билесиңер, медицинада, кардиология тармагында чоң киши. Бул киши дагы ошол мен кардиологиянын ичинен дагы тармактарга бөлүнүп кетет да. Ошол тармактан ичинен жана аритмология деп коет, жүрөктүн иштөө ыргагынын бузулушу боюнча адис. Ошол киши түшүндүрүп, ушул адистикти сен аркаласаң жакшы адис болосуң деп. Анан ал киши мени Лев Антонович Бакерияга, Москвага, Баклев илимий борборго 87-жылы жөнөттү да. Эгер ал киши жөнөтпөсө мүмкүн мен тагдырым башкача болмок. Ошондуктан экинчи менин тагдырымына чоң таасир тийгизген бул Мирсаид Мирхамедович. Ал кишини урматтап, сыйлап, эстеп жүрөм дайыма. Жакшы адам эле. Анан ошентип мен академик Лев Бакерияга барып калдым. Лев Бакерия эми дүйнөгө белгилүү инсан, Россиянын башкы кардиохирургу. Мага ошон окуучулардан ал жүздөгөн, миңдеген адамдарды даярдап чыгарды. Ошолардын ичинде мен да бармын. Ал кишинин колунда 10 жыл иштедим. Окудум, иштедим. Мен катардагы жөнөкөй эле врач болуп барып, жаш 35 жашымда бардым. 10 жыл иштеп, илимдин кандидаты, илимдин доктору наамын коргоп, мындайча айтканда, чыныгы адис болуп келдим да. Болгондо дагы жанагы жүрөк операциясы жасоо деген өтө татаал нерсе. Бардык эле аны жасай албайт. Ошол 10 жылдын ичинде жардамчыдан ошол жүрөк операция жасаган оперирующий хирург катары мен өсүп жетилдим да. Ошол жасалган иштердин баардыгына ошо Лев Антонович Бакерия таасир берди. Ошол кишинин салымы чоң. Ал киши менен азыр деле ата баладай катташабыз. Эстете кетсем, ошол Исаконович Акмбаевдин атын медицина академиясына койгонго дагы ошол менин мугалимим Лев Антонович Бакерия келип жардам берип, ошол киши президентке айтып, ошол Исаконович Акмбаевдин аты медициналык академия коюлуп калган. Буну көпчүлүк көп биле бербейт. Ошондуктан ал киши менин жеке тагдырымда эле чоң роль ойнобостон, Кыргызстандын кардиохирургиясында, Кыргызстан медицинасында дагы өтө чоң роль ойногон киши да. Көп жашасын ал киши. Чын айтыш керек, кээ бир хирургтар бар эми, белгилүү эле хирургтар болот, эми аларды мен баарын сыйлайм, урматтайм. Чет мамлекеттерде деле ушундай айтып калышат да, мен 20 000 операция жасадым, 30 000 деп. Эми биринчиден жүрөк хирургиясында операция деген бул жөнөкөй иш эмес, бул бир күндүк, жарым күндүк же болбосо эң эле жок дегенде 3-4 сааттык жумуш да. Өтө татаал жумуш деп айткым келет да. Анан бир күндө эми ашып барса 3 операция жасаганга бул эми реалдуу нерсе да. Ошондуктан мен айтпадымбы, 10 жыл ошо Москвада Лев Бакериянын колунда иштеп жүрүп, операция жасап баштаганым ушу 45 жашыман баштап операция жасап баштадым да. Мына ошол 15-18 жыл болду мен өзүм операция жасаганым. Ошондуктан мен жана жасаган операциялардын саны ошол 6000ден ашып калды.
6 миңден ашып калды. Анан эми жанагы 20-30 миң операция жасаган кишилер алар мүмкүн жанагындай майда барат операциялар деле болот да. Ошолорду кошо эсептесе мүмкүн болоптур, бирок кеп санда деле эмес да. Кеп ошол операция жасаган адамдар аман калдыбы? Ошолордун жыйынтыгы кандай болду? Ошондуктан мен операция жасаардын алдында мен санына кызыкпайм, сапатына көбүрөөк көңүл бурам. Себеби биздин операциялар адамдын өмүрү менен түздөн-түз байланыштуу. Бирөөнүн бутун кесип салса, мүмкүн ал жашап кетет. Бирок биздин шартта, биздин кардиохирургиянын жумушунда эгерде тормоз мүчүр ишке кетип калса, ал адамдын өмүрү менен байланышкан. Ошондуктан биз бул санына көп маани бербейбиз. Пускай сделай там свет. Иди сюда сам скажи. Мы занимаемся, пока ничего не переживать, но свет чок. Жүрөк операцияга кирердин алдында ар бир хирург, кардиохирург ойлонот, оюна кылт этип келет да. Бул кишини аман алып чыга аламбы? Аман алып чыга албаймбы деп. Ошондуктан кардиохирургдардын, тажрыйбалуу кардиохирургдар ошол операциянын башынан аягына чейин мындай мээсинде жана пленкадан айландырып өткөндөй элестетип чыгат да. Ушундай окуя болуп калса эмне кылам деп. Ар бир операцияда ошондой болот. Мен коллегаларым аны тастыктап берет. Мен деле ошондой ар бир операцияга даярданып кирем да. Бир кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болуп калса, мен кандай алып чыгышым керек. Ошондуктан биз ошол учурда, свет өчкөн учурда, менин коллегаларым деле жанында иштеген 10го жакын адам иштейт да бир бригадада. Ошолор ошонго даяр болду. Өзгөчө алар эми жашыраак жигиттер болчу. Менин максатым биринчи эле оюма келген, кылт этип оюма келген нерсе, мен азыр өзүмдү жоготпошум керек. Мен ошондо биринчи айткан сөзүм ошо видеодо турат, ребята, не переживайте, бардыгы жакшы болот, все нормально у нас деп. Өзүмдү өзүм алаксытып, и балдарды да алаксытып, ошол өзүмө ошол келиптир. Интуитивно ошол сөздөр келди. Ошондуктан биз коллектив жакшы алып чыгып кеттик. Ооруларда аман калды да. Эми ушундан улам айтарым, мындай окуя биз билгенден ушул экинчи жолу кайталаныптыр. Украинада Борис Тодуров деген чоң хирург бар, азыр да иштейт, мен курактуу жигит. Ошол да 80-жылдарда Союз кезинде ошондой бир учур болгон экен. Ошондо көп жетекчилер, жок, хирургка тиешеси жок, больницага тиешеси жок, чоң жетекчилер эмне үчүн свет өчтү деп, ошо горком, райком жана секретарлардын баарын жумуштан алып сөгүш жарыялаган экен. А биздин учурда болсо мага сөгүш жарыялашканга аракет кылышты да. Мен ага деле көңүл бурган жокмун. Күлкүм эле келди, башка эч нерсе, кандай реакция болгон жок. Бир коло медаль таккандын ордуна ушундай сөгүш жарыялап койсо, бир жагынан күлкүлүү, экинчи жагынан бир өкүнүчтүү жагы деле бар болчу. Бирок бул сабак болду да. Ошондон кийин жана министерстводо бардык кыргызстандык медучреждениялердин генератору барбы жокпу текшерип чыгып, анан кийин 543 мекемеде генератор жок экен. Ошол жардам болду да. Аларга кийинки жылы $5 миллион генератор алып беришти. Эми ар бир нерсенин жакшы жактары болот экен да. Кардиохирург болобу, учкуч болобу, бардыгы өзүнүн кесибин сүйүш керек, өзүнүн кесибин барктай билиш керек. Анан ошол кесиптин ээси экенин өзүн көрсөтүп, дайыма өзүнүн менен өзү иш алып барыш керек да. Бул жашоо, турмуш деген ушундай бат өтөт. Анан жана ар бир кесипте да өзгөчөлүктөр болуп турат да, жаңылыктар. Анан биринчиден ушул кесиптин ээси болом деп каалоо керек да. Ошол каалоо болгондон кийин анан ошол каалоо максат коюп, анан жеткенге аракет кылыш керек. Анан жолдон баратып эле анан мен учкуч болоюн деп, анан тигинтип космонавт болуп калдым дегендей, ал эми тагдыр ошонго буйруп койсо башка иш. Бирок ошол максаттан кайтпаш керек да, кайтпаганга аракет кылыш керек. Адамдын мүнөзүндө, жаштардын мүнөзүндө ошол нерсе болуш керек. Биздин жашоо жалаң эле экстремалдык условия болуп атпайбы? Интернетке кирсең, бири-бирин жамандаган, жаман сөз айткан, көчөгө чыксаң, машинада бараткан бири-бiri менен урушкан,
негативдин баары ошонун баардыгы жүрөк ооруга алып келет. Бул бир. Экинчиден тоолуу өлкөбүз биз. Бизде жүрөк оорулар көбүрөөк кездешет, ал табигый нерсе. Анан үчүнчүдөн дагы айта турган нерсе, жаштарда эмне үчүн кезигип атат. Мындай жанагы дартаныктоонун мүмкүнчүлүктөрү да көбөйдү да. Ошондуктан кээ бир мурда унчукпай жүргөндөр азыр көңүл буруп, өзүнүн ден соолугуна көңүл буруп атат адамдар. Анан ошондуктан жанагы катталгандардын саны кичине көбүрөөк болуп атат. Ошол себептен деп ойлойм да. Күндө ушундай операцияларды 2-ден 3-төн жасайбыз. Yaşı kaçdı? 9 yaşında. 9 yaşında. Cananın ardından gelgenler mi? Onun ardından da gelet, Talas'tan da gelet, Özbekistan'dan gelip kalışat. Bizge gelgenlerin barına operasyon жасайбыз. Эми жетекчиликке жагат жакпайт мен билбейм, бирок алар деле түшүнөт болуш керек. Биздин кыргыз медицинасынын, мамлекеттик кыргыз медицинасынын акыбалы 3 деген баа менен бааласа болот да. Мен дайым эле буну айтып жүрөм. Себеби анын объективдүү эмелери бар, себептери бар. Бирок ушул бул кеп баада эмес, а кеп ушул акыбалдан кантип чыгып кетиш керек. Тилекке каршы 20 жылдан бери реалдуу бир реформалоонун жолун эч ким көрсөтө албай атат. Реформа жасоо керек. Медицинаны финансылоо, каржылоо маселесине реформа киргизиш керек. Анан жанагы башкаруу процессине дагы кичине бир реформа киргизиш керек. Реформа деп айта албайм, мен мындай буну модернизация деп айтат элем. Реформа деген сөз 25 жылдан бери айтылып өтүрүп, адамдардын кыжырына тийчү сөз болуп калды. Реформа дей берип, реформа жасабай эле кагаз жүзүндө реформа болуп, реалдуу болбой атат. Чын-чынына келгенде модернизация кылыш керек. Ушул турмуш кайрадан кайталанса кийин деле мен ушул кесипти албетте тандап алмакмын. Мындан башка кесипти тандамак эмесмин. Себеби бул кесипти мен көп жылдан бери иштеп келатам. Мен өзүмө жагат. Анан эң негизгиси адамдарга жардам берип пайда алып келген нерсе албетте жакшы нерсе да. Бул өтө жакшы нерсе. Анан элдин мындай жакшы ой сөзүн угасын, жакшы алкоо, алкыштарга жетүү бул кээ бир учурларда акчага да сатып ала албайсың андай нерсени. А биздин кесипте мындай жакшы өтө жагымдуу окуялар көп болот. Албетте кээде оорулууну жоготуп койгон учурлар болот, бирок бизде көбүнчө мына азыркы иштеп аткан Жалал Абад түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борборунда мен көп 7 жыл иштеп калдым. Өлүм көрсөткүчү өтө аз. Жасап аткан иштерибиз мына 300дөн ашык операция жасап калдык жылына. Мына келечекте 1000ге чейин жасасак болот. Ошондой муктаждык бар да. Түштүктө 3 миллиондон ашык адам жашайт. Жылына бир 3000ге жакын операция жасаш керек. Ошонго муктаж эл. Мен ошол элимдин керегине жарап атканыма мен сыймыктанам. Кайра эле ошол кесипти тандамак. Жалпы Кыргызстан элине, кыргыз элине жаңы жылыңыздар менен урматтуу жердештер, жүрөгүңөр оорубасын.